2026 жыл 5-iyun бүгін учурда бул Кайрагач айылынын үстүндө Найман каналы өткөн бул жактан. Ал эми Найман каналынын жетекчисине кайрылат элем. Бул оңдоо иштерине эртерээк аракет кылбасаңыздар, бул жээрип олтуруп мына Кайрагач айылынын бел айылыны авариялык абалда болуп калышы мүмкүн. Канча жылдан бери агып келген, канча жылдан бери иштеп келген бул канал. Эми бул каналдын иштей берип акысы дагы калбагандай көрүнөт. Найман каналынын жетекчисине кайрылабыз. Мамлекеттик деңгээлде бул каналды кайсыл жерден башталган болсо аягына чейин алып барсаңыздар, оңдоо иштерини жүргүзүп, эртеңки күнү бул аябай кооптуу болот. Акыры жээрип олтуруп бул Кайрагач айылыны, бел айылыны каптап кетиши мүмкүн суу. Андыктан алдыны алып, ушул ишти 2027 жылга оңдоо иштерин баштасаңыздар. Эртеңки күнү мына ушул каналды бойлоп маалымат аламын. Менин элим ууланбасын. Менин элим мөңгүнүн суусун ичсин. Менин оюм, менин иш аракетим ушул мекендештерим. Мына ушундай коктуларды мындай өзүнчө бир жаратылыш кылып, жашылдандыруу кылсаңыздар, ал дагы жакшы, урматтуу айылдаштарым. Урматтуу мамлекет кызматкерлери, эл үчүн кызмат кылыңыздар. Эл үчүн иште бериңиздер. Айыл аймактардын жарыктыктары, айыл аймактын жолдорун оңдоңуздар. Ушул жердеги жашоочулар менен иш алып барыңыздар, бири-бириңиздер менен байланышып. Ансыз дагы бул өмүрдө биз конокпуз. Эртеңки күнү Алланын алдыга барганда дагы жүзүбүз жарык болсун. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, урматтуу мекендештерим, айылдаштарым.